Көчмөндөр оюндарын Кыргызстанда өткөрүүнү көп мамлекеттер колдоп, анын ийгиликтүү өткөнү тууралуу дүйнөлүк маалымат булактары жазып чыкты. Бир жума ичинде Кыргызстан белгилүү телеканалдардын маалымат чордонунда болду. Оюндарды чагылдырууга 300гө жакын жергиликтүү жана чет элдик журналисттер келди. Кыргызстандыктарга чоң рахмат. Ушул биздин демилгени, биздин президентибиздин демилгени колдоп берип атат. Мына бүгүнкү күнгө чейин өзүңөр билесиңер, соц баракчыларда, башка СМИлерде дагы көп ушул долбоор жөнүндө айтылып атат. Бул биздин Кыргызстандын, мен ойлойм, бул биздин Кыргызстандын байлыгы. Бул жолку оюндар мыкты өтүп, даярдык иштери кыска убакыт аралыгында ишке ашты. Чет өлкөлөргө июнь айында гана чакыруу берилгенине карабастан, оюнга катышууга көп спортчулар макулдугун берген. Мунун баары өлкөнүн аброюн көтөрүүгө зор түрткү болду. Эң жакшы жактары бул баягы өзүбүздү бүттүүнүздү көрсөтө алганыбыз. Кыргыз эли бар экенин, Кыргыз республикасы бар экенин, ушул жерден ушул оюндар аркылуу биз өзүбүздүн баардык маданиятыбызды, каада салтыбызды, спорттун түрлөрү бар экенин баардыгын ушул оюндар аркылуу көтөрүп салдык. Кыргыз эли ушунча албай жөнөкөй элдердин арасында жакшы ой пикирлер айтылып атат. Ошого да биз ыраазы болуп атабыз да. Бул менин оюмча өз койгон максатына жетти деп. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна жалпы болуп мамлекеттен 102 миллион 130 миң, ал эми башка булактардан 19 миллион 81 миң сом каражат кетти. Бул суммалар негизинен Чолпон Ата шаарындагы Борбордук ат майданды реконструкциялоого, сахнаны жасалгалоого жана андагы шоу программага сарпталды. С нашей стороны мы биздин аракетибиз менен иш-чараны ийгиликтүү өткөрүү үчүн ар бир учурду ийне жибине чейин так аткарууга тырыштык. Реклама, сырттан келген конокторду жайгаштыруу, ар бирине өзүнчө программа даярдап, көп адам иштедик. Эми атайын түзүлгөн жумуш тобу долбоорду улантуу жагын иштеп чыгат. Жаңы жылга чейин кийинки көчмөндөр оюну кайсыл жакта качан болору белгилүү болот. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1 канал.